Саламатсыздарбы, урматтуу мугалим эжеке агайлар. Азыркы карантин учурунда аралыктан окутуу процессине кирип атабыз. Эми муну кандай кылабыз, эмне кылыш керек деп ойлонуп атабыз да көбүнчөбүз. Көбүнчөбүз балким видео сабак өтүп, аны жүктөйбүзбү же группа түзүп WhatsApp'tan же Telegram'dan жиберип турабызбы. Эми ар кандай пикирлер бар, ой пикир, сунуштар бар. Онлайн сабак өтөм деген эже агайлар болушу мүмкүн. Себеби түзмө түз окуучу менен байланышып, кайтарым байланыша алганга жакшы болот депчи. Ошондой онлайн сабак өтөм дегендер үчүн бир сунушум бар. Бир программа бар. Аты мындай Zoom деп аталат. Бул программанын өзгөчөлүгү эмне? Биз онлайн түрүндө 100 чейин, 100 адамга чейин чогулуш өткөрсөк болот, сабак өтсөк да болот. Пайдалуу жагы ушундай. Анан бекер акча төлөбөйсүздөр. Себеби 100 адамга чейин акча төлөбөйсүздөр. Эгер 100дөн көп, мисалы 200 кишиге бир убакта сабак өтүп сүйлөшөм десеңиз, анда акча төлөш керек болуп калат. Ошон үчүн 100 кишиге чейин бекер бул жетиштүү эле, 40 мүнөт берет. Бекер немеде ал деле жетиштүү, себеби нормалдуу сабак 45 мүнөт болсо дагы биз онлайн сабак андан азыраак эле болуш керек. Анан 40 мүнөттөн жаап коет, биз кайра кошуп, кайра өтө берсек болот. Эми кантип өтөбүз, кантип буга жүктөйбүз деген суроолор болсо, ошол Zoom деп жазасыздар. Сайтына кириш керек жана катталыш керек. zoom.us. Калсаңыздар, мен эмеге да жазып коеюн. Zoom US. Бул эми Американын программасы болгондуктан ушундай эме болот да, ушундай жазылат. Бирок биз кыргызча кылып, кыргызча дейм, орусча кылып которуп алсак болот. Ачканда англисче болушу мүмкүн. Бирок могу жер орусча болуп атат да, мен орусча которуп койгон үчүн. Бирок кээ бирөө жаңы ачкандар үчүн англисче болуп калышы мүмкүн. Анан мындай кыйынчылык туудурушу мүмкүн да кээ бирөөнө. Ошон үчүн коркпой эле, эң ылдыйына чөздөр сайтты, баракчаны. Анан language деген жеринен орусчаны тандап аласыздар. Анан дароо эле катталсаңыздар болот. Катталып алсаңыздар, эки жол бар катталуунун. Дароо катталуу, анан программасын жүктөп алып катталуу бар да. Экөө тең боло берет. Программасын жүктөш үчүн могу ылдыйга киресиздер, загрузить дейсиздер. Анан бул жерде программалар көп да, Zoom'дунчу. Бизге кайсы керек? Zoom для конференции деген керек да. Ушундан сабак өтөбүз, чогулуштарды кылабыз онлайн. Бул бир көп деле неме кылбайт. Бир 10 чакты мегабайт эле да. Мен бир жана жүктөгөм 4-5 жолу. Азырда жүктөйүн. Бир жерге загрузкага жүктөп коеюн, мисалы. Жүктөйсүздөр. Жүктөгөндөн кийин ушул аркылуу катталса болот. Ошо программа аркылуучу же бул аркылуу катталса болот. Экөө тең боло берет. Анан сайт аркылуу кирип сабак өтсө болот, чогулуш кылса, же программасы аркылуу кылса болот. Программасы мен жүктөгөм, мондай болот, Start Zoom деп. Жүктөгөндөн кийин мондай эме ачылат. Сразу мондай войти конференцию деп келет. Же болбосо войти в конференцию деп келет. Сразу эгер сиз бирөө анда чогулушка бирөөнүн чогулушуна кирип атсаңыз, мисалы бир директор чогулуш кылып атат да, же министр, мисалы билим берүү министри чогулуш кылып атат, сиз катышышыңыз керек. Ошол аркылуу эле кире бересиз. Мисалы үндү кааласаңыз өчүрүп койсоңуз болот. Көбүнчөсү өчүрүп коет. Бул этикага деле жакшы, себеби үйдө же бир жерде сиздин жаныңызда үндөр катуу чыгып атса, өчүрбөсөңүз, мындай үн не подключать эмес, подключать болуп эле кирсеңиз, галочка койсоңуз үнүңүз угулат да.
башкаларды мындай көңүлүн бурушу мүмкүн да, ошон үчүн мындай өчүрүп коюп киргениңиз жакшы. Бетиңиз көрүнө берет. Бетим да көрүнбөсүн десеңиз, муну басып коюп, анан ошо жиберген номерди чогулушка жиберишет, бир мондай сыяктуу 9 орундуу санды жөнөтөт. Сиз басып киресиз да. Анан атыңызды жазып койсоңуз болот. Кандай экенин өзүңүз жазып коесуз, номер жазасыз, войти дейсиз. Анан уже чогулушта отуруп калган болосуз. Анан суроо берсеңиз болот, кандай мындай деп. Же болбосо, сиз өзүңүз баягы чогулуш түзөм деп атсаңыз, окуучуларыңыз чогулушка киришин десеңиз, войти дейсиз. Катталган болсоңуз, почтаны жазасыз, паролуңузду жазасыз, сразу киресиз. Же болбосо Google'да сиздин эмеңиз болушу мүмкүн, почтаңыз, ошол аркылуу киресиз. Сактап коет, мисалы, Facebook'tan da киресиз, сразу киресиз. Анан өтө бересиз. Же болбосо катталыш керек да, биздин почтабыз жок болсо, вот немеде, Zoom'да каттала элек болсок, могу жерден катталсак болот, же айттым го, бул жерден катталсак болот, сайттын өзүнөн. Айырма жок. Сайттан катталалы, мисалы, бир почта болсун. Ушинтип эле жазып койдум да, бир почта өзүм, менин силердин почтаңыздар ар кандай да. Анан кат жөнөтөт почтага. Катка кириш керек. Барып тастыкташ керек да. Барып жаңы кат келет. Ал каттагыча мен мону неме кылайын. Мисалы, жүктөөдү көрдүңүздөрбү? Жана жүктөгөн. Муну басам. Так, бул программаны да установка кылып атам да, бир эле учурда, байкасаңыздар. Бул бат эле установка болот. Катта келип калыптыр, вот мына Zoom'дан. Мына, здравствуйте, поздравляем, активация кылыш үчүн басыңыз дейт. Программаны дагы неме кылып койдум. Программаны да жүктөйт да өзү. Активация кыласыз. Активация кылсаңыз, мына бул жакка кирет. Жаңы неме ачат. Анан катталганга аба аты жөнүңүздү айтасыз да. Так, фамилия атыңызды, пароль жазасыз. Парольдо деген 8 символдон аз болбош керек, 8ден көп болуш керек. Кичинекей тамга болуш керек, сандар болуш керек. Анан чоң тамгалар болуш керек. Мен сан кошпоп турмун. Анан кайталап жазып коюшуңуз керек бул жака. Кайталап жазгандан кийин продолжить дейсиз. Меники болбой окшойт, кайра жазам. Продолжить десеңиз, мына ачылып калат да. Ушундай эме. Анан эмне кыласыз? Бул жерден кимди чакырасыз? Презентация, ошолорду жазып койсоңуз болот да. Анан кийин чогулушта чакырсаңыз болот. Анан бирөөнүн чогулушуна киргиңиз келсе, вот могу жерден войти дейсиз, сайт аркылуу. Же бул жерден эле неме кыласыз? Сразу эле вот без видео кылсаңыз болот, же с видео. Без видео дегенде бетиңиз көрүнбөй, сразу чөз. С видео дегенде бетиңиз көрүнөт, анан видео неме кыласыз, чогулуш кыласыз да. Ушундай. Азыр мен неме кылайын. Экран кандай болот көрсөтүп берейин. Демонстрация. Бул жерде айтып атат, программа менен кыласызбы деп. Мен программасын көчүргөн үчүн мына сразу эле кирип атам. Программасы ушундай болуп кирет. Анан мисалы сайттарды көрсөтсөңүз болот. Мисалы, мынтан жазсаңыз болот. Мисалы, окуучуларга жазып көрсөтсөңүз болот, бир нерселерди чиймелеп, ар кандай эмени өңүн тандап алсаңыз болот. Ошо түрү бар. Кандай кыламын десеңиз, өзүңүз эме кыласыз. Ар кандай эмелер бар да. Мисалы, могу жерде көрүнүп атат да. Могу атсаңыз видео көрүнөт. Бетиңиз бул жерден мисалы звук, мисалы войти с использованием деп койсоңуз, вот звук угулат. Өчүрүп койсоңуз болот.
Андан кийин мисалы бул жерде баарынын звугун өчүрүп койсоңуз болот. Мисалы разрешить деп койсоңуз болот. Мисалы өзүлөрү күйгүзөт же өчүрбөйт. Эметип койсоңуз уже аларга уруксат бербейсиз да күйгүзгөнгө. Сиз эле өчүрүп күйгүзүп аласыз. Дагы эмне бар? Башкаларга кат жазсаңыз болот, баарына жазсаңыз болот, баарына кандайсыңар деп. Анан бирөөнө жазсаңыз болот, мисалы Алматынан кому деп туруп, Асан деп. Асан тигиндей мындай деп жаза бересиз да, мисалы анан файл жөнөтсөңүз болот, бир кандай бир файл дисктен же болбосо компьютерден жүктөй бересиз. Ушундай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бул жерден неме кылсаңыз болот? Запись кылсаңыз болот. Бул жерденчи продолжить. Анан дагы эмелер бар. Тартып алсаңыз болот да, чогулуш кандай болгонун, сабак кандай болгонун көрүшүңүз керек. Комментарийлер кээ бирөө жаза бериши мүмкүн, өчүрүп салсаңыз болот. Мисалы жаза албай калышат. Ушундай кызыктуу неме. Андан кийин жаңы мисалы сайт слайд көрсөткүңүз келсе болот. Слайд көрсөтүп кадимкидей эле сабак өтө бересиз мисалы. Ал немеси жок. Андан кийин дагы эмнелери бар? Ушундай анан башкаларга да берсеңиз болот, могу управление мисалы бирөөгө берип, мисалы сен экранын көрсөт десеңиз берсеңиз болот да. Ушундай жакшы эмелер бар. Ошол бул неменин плюс жактары көп. Баарыңыздарга неме каалайм. Анан окуучулар кантип кирет деп сурашыңар мүмкүн. Окуучуларга сиз өзүңүздүн эмеңизди азыр настройкасынан ана могул менин кодум да булчу мисалы. Ушул кодду жөнөтөсүз. Вот. Же могул жердеги неме? Могу номер да, бул жерде. Ошол номер менен киришет. Сиз жөнөтөсүз, Zoom деген программаны жүктөш керек, жанагыдай загрузить депчи. Анан алар жүктөгөндөн кийин ошол менен кирет да, мисалы мактан старт деп туруп жана могул кирет, войти деп туруп анан ошол номеримди, менин номерим мисалы эме кылып кирип иштей берет. Ошол баарыңарга рахмат. Бүткөндөн кийин муну басып коесуздар. Ийгилик каалайм. Буюрса оор сыркоодон алыс болуп, көптөгөн жаңы билимдерди, жаңы ийгиликтерди жарата берели. Рахмат, ийгилик.